Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бельгийский вафлинин рецептин каала алыңыздар. Таңкы ашка жасап жүргөн өзгөчө таттуулардын бири. Анда эмесе кеттик. Өтө жумшак, аябандай таамдуу болот. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Ал үчүн бизге 2 жумуртка керек болот. Андан кийин шекерибизди салып, же ванильный сахар, же болбосо ванилинден кашыктын учунда салып, жакшылап венчиктин жардамы менен аралаштырып алабыз. Андан кийин бөлмө температурасында сүт куябыз. Эритилген сары май, сливочный май. Жакшылап аралаштырабыз дагы. Унду кошуп, разрыхлитель салабыз. Жакшылап аралаштырып, өтө коюу эмес, өтө суюк эмес, орточо тесто даярдап алабыз. Мынакей, даяр. Андан кийин алдын ала кызытылган вафельницабызга тестабызды коюп, бетин жаап 5-7 минут ага кое турабыз. Биздин вафельдерибиз кызарып пишиш керек. Мынакей. Күйгүзүп албай, жакшылап бышырып аласыздар. Өтө жумшак болот, кыздар. Сөзсүз түрдө таңкы ашка даярдап, же болбосо балдарга деле жөн эле жасап берсеңиздер, аябандай таамдуу болот. Мынакей. Экинчилерин да бышырып алдым. Андан кийин үстүн каалагандай өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга жараша кооздоп, дасторконго тартып, даамын тата берсеңиздер болот. Мен бул жерде сахарный пудра менен жана шоколадты эритип алып, үстүн кооздоп койдум. Сиздер да жасап көрүңүздөр, аябандай жумшак, таттуу болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Аман болуңуздар.